Патша жигиттерин куралдандырып, ар бирине бирден күлөк ат берип, батасын берип узатты. Бери-бир шаарга келе жатканда бөксүрүп калган кулчун азык-түлүк менен толтуруп алган. Эл менен коштошуп, жигиттер жолго чыгышты. Тойбос хандын ордосу 30 күн жол эле. Ал ордого жетүү үчүн ала тоону ашып, андан кийин Чытырман Токойду аралап, Көк деңизди кечип өтүш керек. Тойбос хандын кызыл буалдуу шаары ошол деңиздин боюнда. Ал шаардын деңиздин караган жагында чоң бакчанын ортосунда Тойбос хандын ордосу жайгашкан. Жигиттер ала тоону ашып өткөндө жете турган Гүлазды камдашты. Аны жүктөгөндө атта жай жүрүп калды. Ала тоону ашкандан кийин Токойдон мергенчилик кылып куржунун толтурмак болушту. Падышанын шаарынан Ала тоого чейин 1 күн жол жүрүп, тоонун этегинде Коктуга түнөп калышты. Эртең менен эрте Ала тоону аралап, жалгыз аяк жол менен жүрүп кетишти. Тоонун ашуудан ашуу ашып, нечен жол басып, 7-чи күн дегенде тоо коюнундагы көлгө келишти. Аттарын суугарып, чанаштарын толтуруп, өздөрү да жуунуп эс алышты. Жолу кадар Бердибек куржундагы Гүлазыктан күн сайын ар түрдүү тамактарды жасап туугандарын туйгузуп келе жатты. Сарамжан колдонгондуктан жолдун тамак аш түгөнүп калат деп эч ким корккон жок. Көлдөн чыгып, тынбай 3 күн жол жүрүп, Ала тоону ар жагында кичинекей айылга жетишти. Ал айылда башка шаарлар менен кыштактарга байланышкан жолу жок эле. Кыш да жакындап калган. Эл кыйналып, ачарчылык алдында турганын айтып беришти. Жигиттер кеңешип 1 күн алага жардам бермек болушту. Бердибек элде айылдагы болгон данды чогулткула деди. Мергенчи жигиттер Токойдо аң улоого кирип кетишти. Ал ордого Бердибек чогулган дан менен бүтүндөй айыл тою турган көжө жасады. Эл тоюнуп, күлгө чыгып, айыл шаңга толду. Сарамжан колдонсо тамак аш көпкө жетерин Бердибек түшүндүрдү. Мергенчи агалар алып келген жейгенди этти туздап, ырыштап, сүрсүтүп сактоонун жолдорун үйгөттү. Кыштан ушинтип чыкса болоорун айтты. Токой иши мергенчиликке ыңгайлуу болгондуктан тамак аш кенен болот деп, куржундагы азыктарын элиге калтырып коштошуп кетишти. Аттарын жүгү жеңилдеп Токойдон 10 күн жолду 6 күндө басып өтүштү. Алар ошентип Токойдон чыгып, жарым күн жол жүрүп, акыры Көк деңиздин жээгине жетишти.